Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, каналдын көрүүчүлөрү. Каналыбызда орус тилин жөнөкөй жалпак тил менен чогуу үйрөнөбүз, аз-маз билгендер менен жана билбегендер менен чогуу. Дагы бир суроо бар болчу комментарийде. Жумушка жаңы жумуш издегенди, телефондон чалып сураганды, жумушка жаңы киргенди айтып коесузбу деп. Кимден экенин жана ошол немени таппай койдум. Ошол комментарий жазган подписчикке жооп кылып тартылган видео. Жумушту газетаданбы же Жердеш.руданбы неме кылдык, сурадык, көрдүк. Там Аня деп жазып коюптур. Кыргыз болсо кыргызча эле сурайт элек да, Аня же Света деп жазып койгон экен. Анан звонить эткенде сөзсүз сиз деп сүйлөйбүз, вы деп. Вы дегенде орустар силер дегенди деле вы дей берет. Сиз дегенди деле вы дей берет. Анан сиз деп айтканда вы дейбиз. Добрый день, күндүз чалып атасыз 10-дон кечки саат 6-га чейин. Кечки саат 6-дан кийин чалбайсыз да, может 9-та чалып атсаңыз 9-та чалгыла деп айткан болсо, анда доброе утро деп айтасыз. Доброе утро, я звоню по поводу вакансии. Вакансии деген вакансия деген сөздөн алынганда, бул вакансия деген ошол вакант, бош, занят эмес, бош, ушул жер бош дегенди вакант деп айтат. Ошол бош жерди вакансия деп коет экен. Нет, вакансия закрыта деп туруп телефонду коюп койсо түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Эмнени айтты, мен жумуш сурап атпаймынбы деп. Вакансия закрыта дегенде ошол бош болгон жер уже жабылып калды деген сөз болот. Да, я звоню по поводу работы деп айттыңыз, мисалы, по поводу работы уборщица, по поводу работы дворника, по поводу работы ким там дагы продавца десеңиз, да, вакансия свободна десе, ооба, бул бош болгон жер дагы эле бош дегенди билдирет. Бош болгон место дагы эле бош болуп турат. Нет, вакансия закрыта десе, жабылып калды деген болот. Анан, а граждан другой страны рассматриваете, башка өлкөнүн жарандарын кабыл аласыздарбы жумушка деп айткыңыз келсе, билбейсиз да, ошо продавецке алабы, албайбы, ошондо ушинтип сурашыңыз керек. Рассматриваете деп айтуу кыйын болсо, берете на работу, берете граждан другой страны десеңиз деле боло берет. Бирок ошондо сөзсүз ушул сүйлөмдүн аягына а граждан другой страны рассматриваете или берете на работу граждан другой страны деп туруп эле сразу кошуңуз да, я из Киргизии деп, Кыргызстан болсоңуз. Себеби, мисалы, Тажикстандын, там Узбекистандын граждандерин албай, Кыргыздан Казакстандыкын алган көп эле көрөбүз, жанагы патент төлөбөгөн үчүн приоритет да биз жака. Ошон үчүн ушул сөздүн артынан эле сразу кошуңуз. Эгер кичине мындай слабыйраак билсеңиз, орус тилди булар ошондой неме экен, өзбек экен, тажик экен деп ойлоп, сразу эле жок деп койбосун да, мен Кыргызстанмын деп сразу эле айтыңыз. Анда булар проблема жок экен муну иштетүүгө деп, сиздин вакансияңызды неме карашы мүмкүн да. Мына Анан телефондон дагы эле сүйлөшүп атасыз. А какой там график работы и какая зарплата? А можно узнать, какой там график работы и какая зарплата десеңиз деле болот. Жана какой там график, мына график жөнүндө сөз болуп атат, ошон үчүн график это слово мужского рода. Какой там график? Зарплата слово женского рода. И какая зарплата? Какая зарплата? Слово женского рода, ошон үчүн какая зарплата? Сизге айтты, устраивать этти баары, иш убактысын, айлыгын сурадыңыз. Анан ошол жерден эгер мындай сизге түшүндүрүп аткан киши жакшы жай түшүндүрүп атса деле сурасаңыз болот, эми а зарплату как выплачиваете депчи. Бирок эгер шашып айтып аткан, нар жакта жумушу көп болсо, анан ордуна барганда деле сурасаңыз болот, эгер ушул жака иштейм десеңиз. Анан сиз барып иштеп көрөйүн, ошол жумушту көрүп келейин дедиңиз, а где вы находитесь? Болбосо по какому адресу мне подойти? А где, мисалы, через фирма иштейбиз, Анна и строители деген фирмага катталып туруп, Анна и строители Филиде болсо, мисалы, биз барып иштейбиз Таганскийге. Анна и строители Филиге чакырабы же Таганскийдеги барып жумушту көрөсүзбү? Ошондон зависит. Эгер бизге келишиңиз керек десе, а где вы находитесь деп сураңыз. Болбосо ошол я бы хотел посмотреть объем работы.
по какому адресу я могу подойти, по какому адресу мне подойти. Ушу экөөнү бере берсеңиз болот. Ошо адрес боюнча сураганда, каякта жайгашкан, каяка барсам болот дегенде. Мындай адрес деп айткандан кийин, когда к вам можно прийти на собеседование. Сиз менен баарлашууга жумуш тууралуу качан барсам болот, кайсы убакта барсам болот, адресин сурап алгандан кийин анан тактап коюңуз. Мне нужно подойти к вам там 21-го в 10 часов утра по адресу метро Фили, там улица Филевская, бир нерсе. Болбосо я могу подойти к вам завтра в 9 утра, 12 часов дня, болбосо в 6 вечера, в 7 вечера, мисалы кечинде кел десе, ресторандар кечинде кел деп коет да, кечинде иштейбиз деп. В 7 вечера по адресу метро Таганская, ресторан там Аль-Халял бир нерсе деп, мисалы ошолду кайра айтып коюңуз да. Анан бир нерсени сурагыңыз келсе, я вас правильно поняла деп туруп баштап сурасаңыз жакшы. Я вас правильно поняла, мне нужно прийти на собеседование к вам в 6 часов вечера. Алтыда келейинби кечинде? Я правильно вас поняла, я вас правильно понял. Туура түшүндүмбү деп кайра өзүңүз тактап койгондо, ошол я правильно поняла деген сөз мындай ыңгайлуу, анан наркы адамга жооп берүүгө, уже тигил адамды жооп берүүгө мажбур кылып койгон сөз да, ушул орус тилинде. Жооп берүүгө мажбур тиги. Унчукпай да койбойт, кенен жооп берет. Мен өзүм дагы ушул я вас правильно поняла деп туруп, баягы мага менеджер айткан сөздүн баарын кайра айтып берем да. Мне нужно подойти там в воскресенье и помыть вот эти холодильники внутри. Я вас правильно поняла деп айтам да, ошондо. Анан ал кайра башынан жакшы түшүндүрүп берет. Мисалы, ушул холодильниктин ичиндеги моуну ыргытасың, моуну ыргытпайсың, эритесиң, эритпейсиң деп кайра башынан баштап жакшы түшүндүрүп берет. Ошол я вас правильно поняла деген сөз маңдайыңыздагы адамдын дагы бир жолу түшүндүрүп беришине шарт түзө турган жакшы сөздөрдүн бири. Сиз аябай сизге плюс кыла турган сөздөр да. Ошону тактарда ошону сөздү кошуп айтканга аракет кылыңыз. Эмне? Келдиңиз, жумуш жөнүндө айтып атат сизге, 8-тен 8-ге чейин иштейсиң, андай деп баарын айтты. Анан сиз биринчи этажда турасыз да, может сиз 10-чуңуз керек. Же сиз немеде администратордун кабинетинде отурасыз, а кухняга барып не жумуш жасашыңыз керек, может ал кухняда толтура жана раковиналар толтура идиш, Аны кандай көрүшүңүз керек да, кухнясы чоң болсо, жумушу да көп болот. Кухнясы аз, экилеп бар иштесе, жумушу да аз болот. Ошону көрүшүңүз керек, ошондо айтасыз. А можно мне посмотреть объем работы? Жумуштун көлөмүн, кандай жумуш экенин көрсөм болобу? Может, сизди 10 этажга чыгарып коет, сиз 8-ден 8-ге чейин кечикке жуусаңыз да жууп бүтө албайсыз аякты. Ошондо можно мне посмотреть объем работы, место работы, кайсыл жерде иштеримди көрсөм болобу? Может, баарын вагонеткаларга отургузуп койгондо сизди эшикке отургузуп коюшу мүмкүн да, строитель болсоңуз. Можно мне посмотреть место работы деп ошолорду ушинтип сурайсыз. Анан баары жакты, иштеген атасыз, и ушул жерде могу уместный боло турган суроо, вопрос. А зарплату как выплачиваете? С задержкой, без задержки? Он сизге айтат андай мындай деп. Может, каждый день будем выплачивать дейт, может, один раз в неделю. Неделя задержки десе, сиз бир жума иштейсиз, иштеди деп жазат. Дагы бир жума иштейсиз 15 күн. Анан сизге баягы 7 күндүн акчасын берет. Мында неделя задержки. Сиз эгер месяц задержки болсо, да, бир ай иштейсиз, дагы экинчи айда иштегенде баягы бир ай жумуштун акчасын берет сизге. 15 дней задержка болсо, бир ай иштейсиз, бир ай иштегенден сизге 15 күндүн акчасын бере турган болот. Ушуну менен видео акырына чыкты. Жакса класс басыңыздар, жакпаса дизлайк басыңыздар. Анан катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться деген кнопканы басыңыздар.